Талибан кыймылы соңку 20 жылда биринчи жолу баш кала Кабулга кирди. Жоочулар президенттик сарайды ээлегени белгилүү болду. Талибандар ошол эле Афганистанда түзүлгөн уюм, Кыргызстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдө террордук уюм деп аталат. Алар кечээ 15 августта Афганистандын борбору Кабулга кирген. Афган президенти Ашраф Гани кан төгүлүшүн алдын алуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Ал дүйшөмбүгө караган түнү Facebook'ка өз кайрылуусун жарыялап, оор чечимди кабыл алууга туура келгенин белгиледи. Ал эгерде Кабулда кала берсе, көп адам мерт болуп, баш кала кыйроого учурамак деп айтты. Талиптер кылычынын жана мылтыгынын өкүмү менен жеңип чыкты. Эми алар мекендештеринин намысы, мүлкү жана коопсуздук үчүн жоопту деп жазды Гани. Гани кайсы өлкөдө экенин так айткан жок. Эркен Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы Гани Душанбеге келип, бир нече сааттан кийин Оманга чыгып кеткенин кабарлаган. Талибандын басма сөз өкүлү Забиулла Мужахид биздин күчтөр Кабул шаарына этияттык менен кирип жатат деп айткан. Бул башаламандыкка байланыштуу батыш дипломаттары эвакуацияланып жатат. Кошмо Штаттар баштаган бир катар батыш өлкөлөрү Афганистандагы дипломаттарын чыгарып кетишти. Канаданын тышкы иштер министрлиги Кабулдагы дипломатиялык аракеттерин убактылуу токтотконун, ал жактагы кызматкерлери мекенине кайтып келе жатканын жарыялады. Нидерланд Кабулдагы элчилигин шаардагы эл аралык аэропортко жакын жерге көчүргөнүн, ооган котормочуларын жана жергиликтүү кызматкерлерди эвакуациялоо аракети жүрүп жатканын билдирди. Германиянын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, 15 августта Кабулдагы немис элчилиги жабылып, кызматкерлер Кабулдун аэропортундагы аскердик жайда ишин уланта турган болду. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Афганистандагы кырдаалга тыкыр көз салып, тийиштүү мамлекеттик мекемелерден саат сайын маалымат алып жатат. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагына убактылуу жүргөн кыргыз жарандар менен дайыма байланышта болуп, алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чараларды күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Афганистанга гуманитардык жардам катары 500 студенттик виза бергенге даяр экенин билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Афганистанда түзүлүп жаткан кырдаалды Кыргызстан үчүн тышкы коркунуч деп билдирди. Анын айтымында бул өлкөдөн качкындар келиши күтүлүүдө. Ошондой эле ар кандай террордук экстремисттик уюмдар баш көтөрүп баштады. Азыр Тажикстан менен чек арада, Өзбекстан менен болгон чек арада Оганстан тараптан кыйын кырдаал түзүлүүдө. Биздин өлкөгө да коркунуч болбой койбойт. Анткени Тажикстан менен Өзбекстанга бет алган качкындар жакын арада биздин аймакка келиши мүмкүн. Ошондуктан биз дагы Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндөй эле Афганистан тараптан болчу тышкы коркунучтарга даярдануудабыз деп билдирген BBC кыргыз кызматына ушул жылдын 8-июлунда. Бир күн мурун АКШ президенти Джо Байден коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Кабулга кошумча 1000 аскер жөнөтүү чечимин кабыл алган. 12 августта да америкалык аскерлердин Афганистандан ыраттуу жана коопсуз шартта чыгып кетишин камсыз кылуу максатында кошумча 3000 жоокерди жөнөтүлөрү белгилүү болгон. Бул аскерлер Кабулдагы дипломаттарды кайтарып жаткан 650дөй жоокерге кошулмак. Байден Кабулга кошумча аскерлер убактылуу жөнөтүлөрүн жарыялаган билдирүүсүндө АКШнын өз күчтөрүн Афганистандан чыгарып кетүү чечимин коргоду. Биздин өлкө Афганистандагы согушка сарптаган 20 жылында Америка эң мыкты улан кыздарын ал жакка жөнөттү. $1 триллион ашык каражат салды. 300 миңдей афган аскерин жана полиция кызматкерлерин машыктырып, акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен жабдыды, деди Байден. Ал АКШнын Афганистандагы миссиясын узартууга каршы экенин кошумчалады. Дагы 1 жыл болобу же 5 жыл болобу, эгер ооган армиясы өз өлкөсүн кармап тура албаса же кармабай турган болсо, АКШнын ал жакта болгону эч өзгөрүү жасай албайт. Американын башка өлкөдөгү жарандык согуштун чордонунда түбөлүккө кала бериши мен үчүн кабыл алынгыс, деди АКШ президенти Байден. АКШ баштаган эл аралык коалиция Афганистандагы күчтөрүн 1-майдан тарта чыгарып кете баштаган. Аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 11-сентябрда аяктай турганы кабарланган. Бирок америкалык акыркы аскерлер ушул айдын аягында эле Афганистандан толук чыгып кеткени жатат.
Аскерлерди чыгарып кетүү жараяны башталгандан бери талиптер Афганистандын өкмөттүк күчтөрүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, июнь-июль айларында бир топ Ооган райондорун, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарын басып алган.